Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунду айткан экен. Күн сайын адамдардын ар бир мүчөлөрүнө садака берүүсү керек экен. Адамда ошо 360 мүчө боло турган болсо, ошонун көлөмүнчө садака бериш керек экен деп айтып атат. Эми дейт, садака эмес 360 адамга жосо 360 мүчөбүзгө бериш канчалык оор турабы? Оор да мисалы улам эле ар бир мүчөгө бере албайсың. Ошон себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эки адамды жараштырып койсоң, бул садака болот экен. Бирөөнү унаасына минитип койсоң, ошо да садака болот экен. Же болбосо бирөөнүн мындай бир жүгүн мындай көтөрүшүп койсоң, ал да садака экен. Андан да жакшысы, жакшы сөз да бул садака экен. Адамдарга жакшы сөз. Кыргызча сөз бар го, жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейтет дейт турабы? Намазга баратканда ар бир кадамга садака жазылат экен. Ошондой эле адамдардын жолду бараткан мезгилинде адамдар буттарына зыян келтире турган адам нерсени четке алып койсоң, бул да садака болуп эсептелет деген экен. Демек, уже мында белгилүү болгондой, мисалы, садаканын түрү көп экен. Мисалы, садака акча менен эле берилбейт экен. Турабы? Садака, субханалла, кээ бизде ушундай дүз мындай зейин курулуп калган акыркы убактарда садаканы эмне менен бериш керек деп, акча менен бериш керек деп. Эмнекен баары дегенде акчага ылайыкташтырып койгон. Эми ошо көрсө бул жерде айтылган нерсенин баары тең эмнекен мамиле жагында да садака бар экен. Дагы бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күйөөнүн аялынын оозуна салып койгон эмеси садака дейт. Бир лукма, бир кусок тамагы да садака экен. Ошол мезгилде субхана балдарга көрсөткөн жакшылык да садака, берген тарбияда садака, ата-энеге кылганда мамиледе садака, бир тууганчылыктын баары, ушунун баардыгы тең садаканын катарында. Эндеген садака бул садаканын негизи бир мааниси да бар экен, тазалаш экен да. Демек, ушуга көңүл бурат экенбиз. Демек, ар бир мүчө дегени Алла Таала субхана бизди билет да. Мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыйырмайын айтып аткан да, ушунча көп бергиле деген сөз ал. Садаканы мындай бир эле берип кой, токтоп калбагыла. Күнүгө 360 күн боло турган болсо, 360 күн садака бердим. Кээ бир албай атат, эгерде мүмкүнчүлүгү болуп турган болсо, күндү садака менен баштагыла дейт. Кээ бир алымдар болгон экен, эмнекен ошо күндү садакасыз баштаган эмес экен. Дайыма садака берип анан башташкан экен, субханалла. Анан эми адамдарды жакшылыкка чакыруу да садака деп атпай турабы? Карасак, Алла Таала Куранда айтып аткан, жакшылык жана таквалык жолунда жардамдашкыла дейт. Жакшылык жана таквачылык жолунда жардамдашкыла дейт. Ошол менен күнөө жана чектен чыгууда жардамдашпагыла дейт. Мисалы, бул өкүм болуп атпай турабы? Жардамдашкыла, жардамдашпагыла. Адамдарга урушуп атса жараштырып койсоң, ошол мезде субханалла кыйналып атса жардам берип койсоң, ошол мезде субханалла бир сүйүнүп атса кошо сүйүнүп койсоң, мисалычы, же болбосо бир нерсе муктаж болсоң, ошо муктаждыгын чечип койсоң, бир негизи эле адамдарга мамиленин баардыгы тең жазылат дегени, бул дүйнөдөгү ар бир амал бул ахиретке кетет. Бир да амал бул дүйнөдө калбайт. Ушуну багла. Бирок жакшылыктын эмеси, мындай жандай пайгамбар айткандай, жакшылыктын мындай бак эсепте элестете турган болсо, аныкы дегенде тамыры 7 катар жерди момундай мындай ороп алыптыр. Эми анын бутагы дейт да 7 катар асманда турат экен. Эми анын мөмөлөрү болсо бейиш экен. Кандай нерсе? Ушунча деңгээлде экен да жакшылыкчы. Эми көп адамдар аттарын калтыргысы келет бул дүйнөдөчү. Мындай кээ бирлер мисалы көп балалуу боло турган болсо атым калат деп ойлойт. Кээ бирлер болсо мындай бир дагы мындай бир футбол ойнотсом дейби, дагы бир демкеши мындай депутат болсом дейби, президент болсом мындай из калтырганга аракет кылышат да. Бирок эмнекен адамдык сапаты менен калтырган жакшылыгычы эч качан унутулбайт экен. Мисалы, баягы бир жылдары мынакей казак элинде чоң катуу бир мындай бир ачкачылык болгондо кыргыздар ошолордун баарын киргизип, багып, анан сактап калыптыр деген карасаң, адамдык мындай чын адамдын өмүрүн сактап калды, бир улутту сактап калды керек болсочу, мына ошол себепти кыямат күнгө чейин айтылат эми. Кыргыз төрү турган айтыла берет экен. Бир жакшылык мына өмүр бою калды. Ошон үчүн эгер жакшылыкта атын каргалгысы келсе, жымдай айткан адамдарга субханалла мындай бир кандай эми белгилүү болушту каалабайт эч ким. Бирок жакшылык
ушундай экен да. Ал дайыма бир жерден кылт деп чыгып турат экен да. Биз азыр кээ бирде деле урушуп аткан болсоңор же бир мындай бир нерсе жаңылышып кетсе, койсоң сен атаң ушундай киши беле. Койсоң сен энең мындай эмес эле. Сен энең жакшы адам болчу, атаң жакшы болчу. Же болсо ушундай жаман чыгып кала турган болсо делечи, адам бала жаман, балдар жаман чыгып калат го, ошондой сен атаң жакшы адам да. Сен кайдан чыгып каласың дейт го, карасаң. Эмне үчүн дегенде, атасынын жакшылыктарын көргөн адамдарчы. Ошол себептен жакшылык кылуу садаканын эң абзел экен. Жакшылыкты кылуу эң абзел экен иншалла. Ушуга көңүл буруп, машалла, күнүгө садака бергенге аракет кылалы. Бирок негизинде күнүгө садака берүү деген оңолуу деген сөз да, күнүгө оңолуш керек. Күнүгө оңолуу беребиз. Кээ бир адамдар күнүгө бузулуп баратат. Кээ бир адамдар күнүгө бузулуп баратат. Бирок ушуну унутпаш керек да, бузулсаң дагы, анан оңолсоң да только өзүң үчүн. Анткени Алла Таала Кур'анда айтып атпайбы? Силердин дейт, кылган жакшылыгыңарды өзүңөргө, жаманчылыгыңарды өзүңөргө дейт. Демек, адам баласы субханалла күн өткөн сайын только өзү үчүн плюс же өзү үчүн минус кылат экен. Ушуну унутпашыбыз керек экен. Амин. Субханака ва хамдулилlah. Анта астагфирука ва атубу илейк.